Лиранын 9 момпо суyu бар. Анда Динага караганда 1 момпо суюга көбүрөөк. Динанын канча момпо суyu бар? Келгиле балдар бирге чыгарабыз. Демек, Лиранын 9 момпо суyu бар. Анда бул жерге жазып алабыз. Лиранын 9 момпо суyu бар. Ал эми Динанын канча момпо суyu бар? Биз аны билбейбиз. Анда бул жака жазабыз. Динада канча бар? Билбейбиз. Суроо белгиси. Анда эмесе кеттик. Биз алгач кимде көп, кимде аз аныктап алалы. Лираны 9 момпо суyu бар. Бул түшүнүктүү. Ал эми Динада андан көппү же азбы? Анда кеттик. Анда Динага караганда 1 момпо суюга көбүрөөк. Кимде көбүрөөк? Анда көбүрөөк. Бул ким? Бул Лира. Анткени Лирада Динага караганда 1 момпо суюга көбүрөөк экен. Анда мына бул Лира. Демек, 1 момпо суюга көбүрөөк болгондо Динада азыраак болот. Анда Лиранын 9 момпо суyu болсо, анда Динанын 1 момпо суюга азыраак болот. Анда будан кемитебиз 1ди. Эмне үчүн кемиттик? Анткени Динанын момпо суyu аз. Анда 9дан 1ди кемитсек, бул барабар 8ге. Демек, Динанын 8 момпо суyu бар. Эгер кааласаңар, бул жерге тартып алсаңар да болот. Демек, Лиранын 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 момпо суyu бар. Бул 9 момпо суyu Динага караганда 1 момпо суюга көбүрөөк. Анда бирөө ашыкча экен. Анда бул жердеги 1ди алып салабыз. Анда бул жердеги 1ди алып салсак, бизде канча болот? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Демек, Динанын бул жердеги 8 момпо суyu бар. Кана балдар, келгиле дагы бир мисал чыгарып көрөбүз. Бул жерде кичине кутунун салмагы чоң кутуга караганда 7 граммга аз. Демек, кичине кутунун салмагы чоң кутуга караганда 7 граммга аз. Ал эми кичине кутунун салмагы 6 грамм экен. Анда чоң кутунун салмагы канчага барабар? Биз буну билбейбиз. Келгиле балдар, бирге чыгарабыз мында. Демек, кичине кутунун салмагы берилген. Анда жазып алалы бул жакка. Бул жерге кичине куту деп жазып алалы. Кичине кутунун салмагы 6 грамм. Ал эми чоң кутунун салмагы белгисиз. Чоң кутунун салмагы белгисиз. Суроо белгиси. Анда кеттик. Демек, кичине кутунун салмагы чоң кутуга караганда 7 граммга аз. Анда эмне болду? Кичине куту 7ге аз. Анда чоң куту 7 граммга көп болот. Анда чоң куту кичине кутуга караганда 7 граммга көп болот. Анда келгиле бул жерге биз 6га кошобуз 7-ни. Анткени чоң кутунун салмагы кичинеге караганда 7 граммга көп. 6 кошу 7 бул барабар канчага? Туура 13. Демек, чоң кутунун салмагы 13 грамм.